Кайрадан көрүшкөнүбүзгө абдан сүйүнүчтөбүз. Албетте намаз бул диндин тиреги деп биз ошол өткөн жумалардан бери ушу намаз жөнүндө сүйлөп келатабыз. Ас-салат мифтахул жанна деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, намаз бул албетте бейиштин ачкычы деп. Демек намаз боюнча сүйлөшүп атабыз. Намаз боюнча же болбосо кандай эле шарияттагы сиздерди кызыктырган, балким көйгөйлүү бир маселелер болгон болсо, биздин түз эфирге чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биздин түз эфир 0312 68 06 06 номерлери менен, ошол эле убакта WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06. Кайрадан эле биздин коногубуз, биздин урматтуу устаз Бакыт Осмонов устазыбыз, кош келипсиз. Шок болуңуздар. Эми өткөн жумалар аябай биздин радио угармандар, телекөрүүчүлөр суроолорду көп берип атты, Бакыт устаз. Ошол суроолор негизи аягына чыкпай калып атты. Себеби дегенде чынында угармандар өздөрүнүн ошол көйгөй маселеси кызыккан, балким кызыккан суроолорун берип атканда, биз бирок толук аягына чыкпай калдык. Ушу менен баштап туруп кийин темабызга кирсек, бүгүн Кудай буйрса радио угармандар ушу намаз боюнча сөз кылмакчыбыз. Намаздын ички жана сырткы парыздары боюнча ага келгенче биринчи суроолордон баштайлы. Ассаламу алейкум, устаз. Намаз окуп атып эсиней берсе намаз бузулбайбы дейт. Намаздагы эсинөө боюнча өзгөчө баамдат намазына көбүрөөк эсинейм дейт. Ошол намазды бузабы бузбайбы? Бул кыймыл аракеттер көп кыймыл аракетке кирип кетеби деген эме суроо окшойт, ошого жооп берсеңиз. Ва алейкум салам. Негизи атайлап эстебегенден кийин көбүнчө уйку канбай калышы мүмкүн, уйку сурап калышы мүмкүн, чарчанып келип уктап калышы мүмкүн. Ошол кезде Мишкаттын шархы Миркатул Мафатихте келет. Негизи эстегенде адам сол колу менен жабыш керек. Сол кол менен жаап, 3 манжа менен жабылат. Колдун арты менен негизгиси. Алымда талашат, 3 манжа менен анан жабылып деп. Негизи сол кол менен намаздын сырткары жабабыз, дайыма жабабыз. Анткени тиштин төрүнөн бери көрүнүп калбаш керек. Алтын тишим бар, анан бриллиант тишим бар дегендей көрсөтө бербеш керек. Көзгө да жаман көрүнөт. Жакшынакай кебетелерди күзгө карап алып, эстеп туруп сүрөткө тартып көрсөтө болот. Адамдын кебетеси бузулат. Ошондуктан пайгамбар эмне кылган? Сол кол менен оозуңа жапкыла дейт. Кала берсе намаздын ичинде болсо деле деп. Ошон үчүн оң кол менен жабабыз. Эгер кол байланып турса, оң кол менен жабасыңар деп Миркатул Мафатихте келет. Мишкаттын шархы 11 томдон турат. Моллел кары Ханафи аалымдардан болот. Мына ушу кишинин фатвасында ушундай, оң кол менен жабыш керек. Анан жөн эстегелебиз, намазга тиешеси жок, бузулбайт. Демек эсинөө деле бул адамдын өзүнүн эрки менен болбогондуктан намазды бузбайт. Урматтуу радио угармандар, ошону билип коелу. Намаз окуп аткан кезде эсинөө намаз бузбайт. Дагы бир суроо. Ассаламу алейкум. Жер тамда жашаймын дейт. Жер тамда септик слив деген, септик сливти даараткана менен кухняныкын өзүнчө кылыш керекпи? Бул динде кандай, же отдельно кылыш керекпи деген угарманыбыздын суроосу бар экен. Негизи маузу хадис деп коет. Маузу хадис деген бул алынбайт, амал кылынбайт, бирок мааниси абдан тарбиялык жакка болсо, сабак алып койсо боло берет. Мисалы, Тамил Гафилинде келет, нанды тебелеген болсо жакырчылык келет деген. Ким тебелеген болсо. Бул маани жагынан туура эле, акылый жагынан деле туура эле. Мына сайыз убагында чачаларды деле айтып атышпайбы? Нандарды малга берип баштаганбыз депчи. Ушунчалык кутурганы да башкача кутурдук. Анан Кудай Таала мынау эле нанга жеткирбей сынап койду го бизди заматта деп. Бирок практика жүзүндө болуп келген. Ошол сыяктуу азык-түлүк, тамак аштарды жана агымын бөлөк-бөлөк койгон жакшы. Даараткананыкын өзүнчө, кусулкана, жууна турган душ, кир жуугандардын өзүнчө кылып туруп, кухня, ашкананыкын, силифин, баягы агындысын өзүнчө коюп койгону макулураак, шариятка да ылайык болот. Шариятка ошол эле. Эгер бир болуп калсачы? Бир болуп калса, эгер бөлгөнгө мүмкүн болсо, бөлүп койгон жакшы. Бөлгөнгө такыр мүмкүн болбосо майла жок. Дагы бөлгөн дурус болот экен, Алла разы болсун. Дагы бир суроо. Ассаламу алейкум. Мен сизге бере турган суроом дейт. Мен 5 убак намаз окуйм. Суроом ушундай. Күйөө менен болгондогу гусул алганда чач өрүлүү болсо, эгер чач өрүлүү болсо, ошону дейт жалпы баарын жууш керекпи, же кандай, канча бөлүгүн жууш керек, ошону ачыктап бериңиз дейт. Кудайым ибадаттарыңызды кабыл этсин.
Çaç örülgөн bolsa Muhtasarul Uqaya, Şarul Uqaya, Hidaya jana başka Hanafi fiqh kitaplarının barında da şunda gelet. Çaç örülgön bolsa tüp jактарын gana жууп коет, üstü жагы жуулбайт. Tüyüne kolu menen şıkalap Baş menen çaçtın koşulgan jerin gana. Koşulgan jer. Çaç menen baştın teri koşulgan jerlerin bütünдөй suunu jetkirip suulap koş gerek bolot. Üstü jagын, öskön jagын жууp şart emес. Örülgön çaçtın uç jagын жууp koyuş şart emес. Şart emес. Allah razı olsun. Эми ошол бул темаларды өткөнбүз негизи баягы суроо радио каармандар ар түрдүү болгондуктан кайра келе берет экен да. Гусул алгандан кийин даарат албай эле туруп намаз окула береби дейт. Негизи даарат дегенди кандай түшүнөбүз? Дарасыздыктан daarаттууга өтүү жолу бар да өзү. 3 нерсе менен өтөбүз. Биринчи даарат алып кадимкидей. Шарият чектеген мүчөлөрдү жуу менен. Колду чыканакты кошуп, парзарын айтып атабыз да. Бетти жуу, чач чыга турган жерден ийик назы кулак жумшаны жуу, баштын төрттөн бери мас тартып, анан кызыл ашты кошуп бутту жуу. Бул бир этабы, бир бөлүгү. Экинчи бөлүгү гусул алып. Жуунганса, адам жууна турган болсо, даарат дагы, гусул да экөөтөн кирип кетет. Ошентип даарат болуп калат. Үчүнчү этабы таямум деп коет, кургак даарат. Баягы сууну колдонгонго, даарат алайын десе, суу себебинен же ден соолугунун себебинен колдоно албаса, ошол кезде кургак даарат алат. Жер затынан болгон ташка, кумга алат. Ошол дагы daarаттуу болуп эсептелет. Демек бир гусул алгандан кийин daarат алуунун кереги жок. Улуу бир аалым айткандай, гусул бул daarаттын агасы дейт, бир тууган агасы деген сыяктуу. Демек гусул алгандан кийин daarат алуунун эч кандай кажети жок экен. Кажети жок. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, биз түз эфирдебиз. Сиздерди көйгөйлүү маселелер болсо, суроолор болсо берсеңиздер болот. 0312 68 06 06 номери менен ошол эле убакта WhatsApp номерибиз деле 0709 68 06 06. Урматтуу Бакыт мырза, сиз менен биз ошол намаз боюнча темага кирет экенбиз. Демек, намаз бул ушундай бир ибадат экен. Намаз диндин тиреги деп атпайбы? Намазы жок, дини жок деген сыяктуу кээ бир шархында кетет экен да. Намаз бул ошол адамдын чыныгы мусулман экенин көрсөтүп бере турган бир эң чоң мусулмандын мусулман экендигине чоң далил бул намаз болуш керек экен да. Ошондуктан намазда бир кичинекей бир кемчилик кетирип койсок дагы кээ бир убактарда намаз бузулуп кетет экен да. Ошол бул фарз боло турган нерселерчи. Ошого токтолуп өтсөңүз, намаздын ошол сыртында, анан ичинде фарздар бар эмеспи? Ошону угармандарга жакшылап ачыктап баяндап берсек, биринчи, экинчи, үчүнчү деп туруп, намаздын сыртынан баштайлы, дегенде намаздын сырты менен. Адам намазга киргенге чейинки. Биринчиси хадас деп коет, дарасыздыктан таза болуу. Эгерде жуунуу милдет болсо, жуунуш керек. Daarat алыш керек болсо, daarat алыш керек болот. Мына ушундай daarаттуу болуу мындайча айтканда. Эң биринчи эмеси daarat шарты. Daarat болбосо намаз болбойт деген сыяктуу. Анткени пайгамбар хайса ла туқбалу салатун би гайри тахурин. Daarаты жок, бул намаз кабыл болбойт деген. Сөзсүз daarat менен болуш керек. Дагы бир кыстарма, эки жолу кайталанып да суроо берилип калды, көп учурларда берилет. Жакшылап кургактап коюп, анан кийин намазды улантып кете берсе болот деп көбүнчө кыскача айтылып калат да. Ажаткана барып кургактагандан кийин бул жака сыртка чыккандан кийин сөзсүз түрдө daarатты кадимкидей алып, анан намазга кириш керек. Андан экинчиси ат-тахара минал хубс деп коет, ыплас нерседен таза болуш керек, дене. Дене таза болуш керек, намаз окуй турган жери таза болуш керек, кийимдери таза болуш керек. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген? Таназзаху минал баули. Сийдиктен сактангыла деп айткан пайгамбарыбыз. فإن عامة العذاب القبر منه азаптын көпчүлүгү дээрлиги ошо заарадан сактанбагандыктан деген хадис бар. Баягы көрүстөндө зыярат кылып баратып, анан пайгамбарыбыз айтат го, эки көрдө жаткан эки адам жөнүндө кабар берейинби дейт го. Сахих Бухариде келген бул. Ошол жерде эмне дейт? Бирөөсү жыргап атат, бирөөсү экөө тең эле кыйналып атат. Экөөнүн абалы жөнүндө силерге айтып берейин дейт дагы. Курма дарагын алып келгиле дейт, көктөп турган. Экиге бөлүп экөөнө сайып болот. Ушул курма дарагы теспе чалып турат, куурап калганга чейин теспе чалат. Балким ошол теспенин себебинен кабыр азабы кичине жеңилдеп турсун дейт. Суроолор улайлы, азыр WhatsApp'тан бир суроо келип калды. Ассаламу алейкум.
дамыла жанагы носкисине маск тарткан туугандарга уюп намаз окуса болобу болбойбу, аларды кандай болот дейт ошол. Байпагына маск тарткан. Негизи бутту жуу парз. И'ла сунан деген китап бар. Сүннөттөрдү көтөрүү деген. Аябай жакшы китап. Ушул китапта келет, пайгамбар убагында биз кийип жүргөн жука байпактар болгон эмес. 4 имам тең шарт койгон, кантип эле 4 имам ошол жабырап жөнүндө айтылган хадиске акылы, билими, ой жүгүртүүсү, тажрыйбасы жетпей калсын деп айтабыз да. Булар баары шарт коюшкан, катуу болсун, өзүнчө койгондо тура турган болсун. Анан 3 күндүк сапар тартканда сапарга чыдай турган болсун деп имамдар коюп атпайбы. Андай пайгамбарда хадис бар. Менин доорум, менден кийинки доор, андан кийинки доор жакшы доор деп. Пайгамбар хадистерден бекемдеди. Пайгамбардын өзүнүн доору, сахабалардын доору, анан Имам Азам рахматуллахи алейх сахабаларды көргөн киши. Bir rivayatта да 4 дейт, bir rivayatта да 10го чейин дейт. Эң негизги сахаба көргөн. Мына ошондой доордо жашаган, пайгамбарга жакыныраак болгон аят хадистерди түшүнүү боюнча. Мына ушул кишилер дагы ушундай шарт койгон. Катуу болуш керек, мастардан өтпөш керек. Демек ошол шарттар табылбаса, жука байпакка мастарда турган болсо, ошону анык билип калсаңыз, ага уюбайсыз, кайра баштан намаз окуш керек болот. Анткени дааратта бутту жуу парз. Ал эми жанагындай мас тартканда суу сиңип кетпей турган, сапарга жарай тургандай деңгээлдеги маасыга мас тартуу жарайт. Маасыга мас тартуу окса боло берет, ал беймара уюй берсе болот. Демек азыркы ошол биздин могу кадимки эле күнүмдүк жашоодо кийип жүргөн байпакка мас тартуу бул жарабайт. Жарабайт. Эгер ошону байкап калган болсо, анда ага уюп алган болсоң, намазыңды кайра окуш керек. Ассаламу алейкум устаз. Кафарат намаз боюнча суроом бар эле дейт. Кафарат намаз дейт. Мисалы, айылдан шаарга келгенде намаздарды кыскартып окуш керек эмеспи? Ушул кафараттын убактысы кандай? Мисалы, мен бир жылга же бир жумага келип калсам. Бул жерде бир аз жана сапар касыр намазды кафарат деп атат окшойт, эми. Мен түшүнүм боюнча касыр намаз жөнүндө сурагыбыз келип атат бул угарманыбыз. Бул жерде ошол айылдан шаарга келгенде намазды кыскартып окуш керек эмеспи, Ушул убактысы кандай? Мисалы, мен бир жылга же бир жумага келсем, жана ниет боюнча сурап атыптыр, Алейкум салам. Эгерде айылдан шаарга келсе же шаардан айылга бара турган болсо, андай учурда 15 күнгө чейин ниет кылса касыр окуй берет. 15 күндөн ашык турам, мен 15 күн толук турам десе, анда касыр окуп баштайт. Ага чейин болсо. Мисалы, экинчи ыкмасы бар, жолу бар. Эртең кетем, бүрсү күнү кетем, эртең кетем, бүрсү күнү кетем деп жүрө берип, 1 ай өтүшү мүмкүн, 2 ай өтүшү мүмкүн, анда деле намазын касыр кыскартып окуй берет. Анан эгерде убактысы так чечилбегендиктен, убакыт так чечилип, болду, 1 ай турам го деп ниет кылса, анда сөзсүз түрдө намазын толук окуп баштайт. Демек, кошумчалап кетсек, бир жакка сапар тартса, ошол жерде ниети 15 күндөн 2 жумадан ашык турам деген ниет болсо, намазды толук окуй берет. Толук окуйт. Жок, бир жума, 10 күн, же болбосо андан ашыраак, азыраак болсо, анда не кылат экен, кыскартып окуйт. Кыскартып окуйт. Болгону дагы бир кошумча, айылдан шаарга чейин айталы 300 чакырым болушу мүмкүн, 400 чакырым болушу мүмкүн. Ошол аралыктарда касыр окуп келет. Аралыктын айырмасы аларды анан 90 чакырым. 90 километрден жогору болуш керек. Жогору болуш керек. Алыс болуш керек. 90 километрден алыс болуш керек. Эгер 90 километрге жетпесе, анда кыскартып окуп берет. Бул жерде ошол эмени да кошуп өтсөң, сүннөт намаздар боюнча деле толуктап кое бериңиз. Сүннөт намаздар Муниятул Мусаллида жакшы келтирет, майда маселелерди аябай жакшы айткан. Алымдар экиге бөлүнөт, бирөөлөр окуш керек, бирөөлөр окубаш керек, фарзды кыскартып аткандан кийин сүннөттү да кыскартыш керек да деген кээ бир алымдардын пикири бар экен. Бирок автор өзү жок, убакыт кенен болсо, мүмкүнчүлүк бар болсо, шарт бар болсо, сөзсүз түрдө сүннөттү окуп койгон жакшы деп билет. Анткени пайгамбарыбыз фарзды кыскартып аткандай сүннөттү да кыскарткыла деген атайын ачык айтылган буйрук болбогондон кийин. Демек сүннөттөр толук окулат. Эгер жолдо кетип атып, жана машинаны күттүрүп коюп эме убакыттарда кыжалаттык болсо, кыжалатчылык жок кезде сүннөт окулуп кетет. Же болбосо экинчи эме Россияга кетип атышат, Европага кетип атышат, мисалы 7-8 киши болуп бир чоң бир унаа менен кетип атышпайбы? Ошол кезде бирөө намаз окушу мүмкүн, экөө намаз окушу мүмкүн. Көрүнгөн жерге токтотуп, көрүнгөн жерге бейке кайрылайын, намаз окуп алайын дей берсе, кыжалат болушу мүмкүн. Мүмкүн эмес да, токтотуп коюм деп эле айдап кете бериши мүмкүн. Ызгар суук болуп, ошол кездерде жамгыр жаап атат жол боюнча шатырап, суук болуп.
Ошол кезде да отуруп алып окуп кете берет. Кыскартып. Дагы бир суроо келиптир. Ассаламу алейкум. Күйөөбүз күйөөм экөөбүздүн мамиледен кийинки гусул кылганда башымды жуусам дейт, жуусам эле ооруй берет. Эмне кылсам болот? Чачым өтө өрө тургандай деле узун эмес. Эмне кылсам болот? Рахмат дейт. Ооруй берет. Эгерде шария Алла Таала Кур'анда айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха". Алла Таала пендесин күчү жеткен нерсеге гана буйруйт деп. Ушул аят бар. Экинчиден окуялар бар. Бирөө дарат алып отуруп, болбой эле дарат алып өтүп кеткендер болгон. Дарат алайын десе ооруп калам го деп бир ана таяммал окуй бергендер болгон. Пайгамбар ошону туура кылдым деген. Берке таяммал алса болот эле деп пайгамбар аябай өкүнгөн. Кейип айтканда. Ошондуктан Ханафи мазхабында ушундай, сууну колдонсоңуз эле же бир ооруңуз, же болбосо сизге суу тийип калуу коркунуч пайда болду, же ооруңуз козголуп кала турган учур пайда болуп калды. Ошол кезде кургак дарат алыш керек, таяммал керек. А таяммум гусулга да өтөт, даратка да өтөт. Эгерде жанагынтип баш ооруй берет. Демек чындыгында башы катуу ооруп ошол бир коркунучка алып бара турган болсо анда таяммум бул адамга уруксат берилет. Таяммум гусулга да өтөт, даратка да өтөт. Экөөнө тең өтөт. А бирок эгер мындай жөн жай убакыт болсо жуунуп алып туралы. Шарт алган учурларда жуунуп алыш керек. Эми дагы бир Эмилбек деген көрүүчүбүз жазып атыптыр. Азанды телефондон угуп намаз окуса болобу азан айтылбаган мамлекетте? Бул мындай. Эки аалымдын талаш пикири бар экен. Сежде тилава бөлүгү. Бизге суроо келип туруп, буну кайра улайбыз, угарманды кабыл алып коелу. Алло. Бир сежде тилава бөлүгү бар. Сежде тилават деген сежде кылгыла деген аяттар бар. Ошол аяттарды магнитофондон уксак, кассетадан уксак, ошого сежде тилава кылабызбы, кылбайбыз деген маселе талкуу чыгат. Кайсыны? Эки аалымдын ортосунда. Анан бир аалым айтат, жок сежде тилава кылыш керек десе, экинчи аалым жок кылбай эле коюш керек дейт. Кылыш керек деген угутпайсың дейт. Кылбаш керек деген айтат, эгер бир аскага бир коктуга кирдиң зоонун башына. Баягы жаңырган тоолор бар го. Ошол жерге кирип алып туруп, жаңыртып окудуң дейт аятты. Ошондо жаңырып сизге угулду. Ошондо аяттын өзүн уккан болосузбу, же аяттын жаңырыгын уккан болосузбу дейт. Жаңырыгын уккан болосуз да. Демек ага сежде тилава кылбаш керек. Окуш керек деген десе, бир попугайга үйрөтүп койдуңуз дейт. Попугайга, тотугучка. Ошо сежде тилаватты үйрөтүп койгоңуз, ал ошол келип окуду. Эмне кыласың дейт, сежде тилава кыласың го дейт. Ошентип талаш тартыштар келет. Бирок аалымдардын талашы жеңилдик алып келет. Жанагындай азанды азандай эле айтыш керек. Айтып эле жашнакай эле. Акырын эле эми баягы жаңыртып, үйлөрүн баарын тынчын кетирип, кошуналардан бери тынчын алган шарт эмес. Бул бир. Экинчиден азан кайсыл жерде сүннөт? 5 маал намаз окулган мечиттерде жамаат менен. Үйлөрдө сүннөт эмес ал. 5 маал намаз окулган мечиттерде азанды чакырышат. Анткени пайгамбар ошентип чакырган. Өзү болсо комат айтып. Бул бир тууганыбыз ошол азан айтылбаган мамлекетте, балким Россияда болушу мүмкүн. Комат айтып окуй бериңиз. Намаздын убагы кирген толук жүрөк менен ыкмайын болгондон кийин. Заман өнүгүп калбады. Интернетте намаз убакыттарын көчүрүп алат. Убакыт киргенден кийин азан айтпай эле окуй берсе болот экен да. Бул шейхтен көчүрүп алса болот. Дагы бир угарманыбыз жаңылуу саждасын окулушун толук түшүндүрүп бериңиздерчи дейт. Жаңылуу саждасы. Жаңылуу саждасы негизи оң жака баягы важип амалдар бар эмеспи? Важип амалдар. Ошолордун бирөөсүн калтырып койсо, же болбосо парз амалдарды кайталап койсо, же алдыга артка жылдырып алса, ушул кездерде жаңылуу саждасын аткарат. Бул ат-тахиятты окуйт намаздын эң соңунда. Бир жолу жаңылсын, бир важип чытасын, 5 важипти чытап койсун, айырмасы жок. Баарына бириктирип, бир жолу жаңылуу саждасын аткарат. Оң жака салам берип, аны 2 жолу сажда кылып, кайра отуруп, кайра башына ат-тахият, салават, жана башка зикирлерди айтып, оң жака анан сол жака салам берип намазды бүтүрүп коет. Анан эгерде важип ташталган жок, сүннөт мусагаптар ташталса, анда сажда сахва кылынбайт. Кыстарып кетсек, ошол саждай сах кылуу дагы негизи биздин көп бир туугандар жакшы билбейт экен да. Бирок биздер ушул темага кире албай атабыз улам элечи. Урматтуу радио каармандар, саждай сах кыла турган жана кылбай турган убакыттар бар экен. Мисалы үчүн,
намаздын фарыздары ушу улам кире албай аткан эле темабыз. Намаздын фарыздары калып кетсе, анда намаз бузулат. А эгер намаздын важиптери калып кетсе, анда саждай сах кылынат. Жаңылыш десең. Намаздын жана ичинде сүннөт же мустахаптары калып кетсе, ал эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Ошол нерсени да Анан дагы бир кошумча, айт намаздарда, жума намаздарда жаңылыш эзе кылынбайт. Эмнеге дегенде, жамаат көп болгондуктан, анан оң жака салам бергенде, салам берилди деп тигилер да туруп кетип калышы мүмкүн. Анан намаздар бузулат деп, ошондуктан фатва ушул. Өтө көп мечиттин сыртына чыгып кеткен учурда боло турган болсо, бизде радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло. Саламатсыңарбы? Ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Менин бир суроом бар эле. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз. Менин атым Бусалима. Айтыңыз сурооңузду. Мен суроо берейин дегеним, себеби каза намазыны канча окуйт? Фарыз намазын өзүн окуйбу же сүннөттү кошо окуйбу? Каза намаздар боюнча же? Ооба. Каза намаздарды кантип окуш керек? Дагы? Дагы сурооңуз барбы? Анан экинчи суроомду айтайын. Айтыңыз. Экинчи суроом, мисалга мурда биздин убагыбызда, эми менин жашым кыйлага жетип калган. Менин атам дагы илемдүү адам болчу. Анан бирок тааратканага кагазды эч качан алып киртирбейт эле. Ооба. Убал болот деп бизде аябай жаман урушчу эле. Ооба. Илгерки адамдар. Кандай түшүнсө болот мына ушул бумаганы? Ооба, туура айтасыз. Туура. Алла разы болсун эже. Дагы сурооңуз жокпу? Жок, рахмат. Рахмат, Аллах кабыл кылсын кылган ибадаттарыңызды. Бакыт устаз, ушу эженин суроосу боюнча, дарат кагаздар боюнча илгерки мисалы үчүн биринчи каза намаздарды окуу боюнча айтып бериңиздер деп суранды. Экинчиси, илгерки биздин аталарыбыз мен деле башынан өткөн даратканага ошол мамлекеттин эмеден чыккан кагаз же чүпүрөктөрдү киргиздирбейт болчу да. Бул эже да айтып атат, атам ушуна илимдүү такыба инсан болчу дейт. Кагаз, ошон чүпүрөк эмелерди туалетке киргизбейт болчу. Эми туалетте бумагалар чыгып аткан бул кандай дейт. Каза намаз боюнча биринчи. Ысырапкорчулук негизинен арам болгон. Биринчи эле шариатта башынан эле арам болуп келатат. Экинчиден азыркыдай ажат кагазы, ажаткана даарат кагазы болгон эмес. Мурун бир кийин чыкты да. Анан ушул кагазда керек болуп калабы деп, мисалы бир Куранды алыш үчүн эле бир жылкысы же 2-3 уюн сатып, ошонун акчасынан анан Куранды алып анан балдарын окуткан да илгери ата-бабаларыбыз. Ушунча алып баракты дагы, анан китепти дагы баалашкан. Канчалаган азап түйшүк менен чыгат деп. Ошондуктан эми атайын даарат кагазы деп чыгып аткандан кийин ал боло берет, беймарал. Ажалат болбош керек. Анткени заман алдыга кетип атпайбы? Биз эч качан 16-кылымга, 10-кылымга артка кайтпашыбыз керек. Шариатта кесе айтканда актай жаза турган, жазганга жарай турган кагаздарды колдонууга болбойт. Болбойт. Ал эми атайын даараткананын кагазы деп чыга турган болсо, ал боло берет ал. Уруксат берилет, себеби ал даараткана үчүн чыгарылат. Атайын ошол ажаткана үчүн. Эч кандай жазуу же бирөөгө кат жазуу же бир нерсе жазганга болбойт. Тескери аны ошо менен жазып жөнөсөбүз, ал капа болушу мүмкүн. Неге буга жазды деп. Же мен ушуга тең отабы деген. Ошондой каралыш керек. Анан туура, эгерде шарт болсо, мүмкүнчүлүк болсо, эң жакшысы мындай талаштардан чыгып кетиш үчүн кесек деген нерсе бар. Ошо кесектерди колдонсо болот негизинен айылдарда. Анан эми бирөөлөр этаж үйлөрдө тигибуда кесек колдоно турган болсо, ажаткананын идиштери да жарабай калышы мүмкүн, жараксыз болуп калышы мүмкүн. Баардыгы проблема чыгат. Эми каза намаз боюнчачы? Каза намаз боюнча ошол казалар фарздар гана окулат, сүннөттөр окулбайт. Бир гана сүннөт окулат, багымдаттын сүннөтү. Качан? Пешимге чейин окулса. Пешимге чейин окулса. Да экинчи сүннөт бар, пешимдин 4 рекет сүннөтү. Эгерде кирип келсеңиз, комат айтылып калган. Комат айтылып калды, фарзга. Сиз фарзга уюйсуз дагы, фарзга имам салам берип бүтүп, өзүңүз да салам берип бүткөндөн кийин турасыз дагы. 2 рекет сүннөт эмес, 4 рекет сүннөт окуйсуз, андан кийин 2 рекет сүннөт окуйсуз. Ушу эки намаздыкы гана урсат.
Калган намаздар урсат эмес. Окуган болбойт. Болгону жанагындай шарт менен. Багымдаттын сүннөтү пешимге чейин болуш керек. Пешимдин сүннөтүнүн казасын окуш үчүн алдан ала 4 рекетин. Пешимдин убакыты чыкканга чейин. Башка учурда болбойт. Демек, каза намаздарды ошол бир гана фарздарын гана окуйт. Бизге дагы радио каарман бар экен, ушун кабыл алып коелу. Алло. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo jin boyunca so'rab bereyim dedim, bersem bolobу? Jin boyunca, ay beriңiz. Mo үйлөнөм деген кыздын ичинде jin бар экен да, анан ошо никеге туралы десек, jini оорусу күчөп кетиши мүмкүн дейт кээ бирөөчү. Кээ бирөө болсо никеге кыйдырып турсаң, анын jini саап өтүп кетиши мүмкүн дейт да, ошо кандай жол? Кимдер айтып атат муну? Ким, кандай адамдар айтып атат? Мындай тааныстар кичине илими барлар. Илими бар адамдар айтып атат, ишеничтүү адамдар. Аябайда илимдүү деп элем, бир тикке түшүнүк бар да мага карагандачы. Болду, рахмат. Дагы башка суроо барбы? Болду, рахмат. Ассаламу алейкум. Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын. Үйлөнөм деген кыз дейт, ошо кызымда жини бар экен дейт. Анан кээ бир ишеничтүү адамдар айтып атат дейт, бир аз илими бар адамдар. Эгер үйлөнсөң, жини сак өтүп кетет. Же болбосо үйлөнгөндө жин оорусу күчөп кетет болуп атыптыр да. Ушул кандай? Жок, негизи Алла Таала жер бетине жиндерди башчы кылып жаратам деген жок да. Башында убада бергенде, периштерге жар салганда. Адамды деген. Адамды Кудай Таала бар жагынан күчтүү кылып жараткан. Жер бетине халифа. Жер бетине халифа, падыша кылып жараткан. Эгер ордун биз адам үчүн өзгөчөлөнөт экен, адамдарга эмес, керек болсо кумурскаларга чейин кам көргөнгө таланттуу жана жөндөмдүү калп келет экенбиз биз. Ошондой макулук экенбиз. Анткени Куранда айтып атпайбы, кумурска бизге жөн эле баяндап койгон жок да, ушинтип экен деп. Жок, силер көңүл бургула кийинкилер деген сөз. Сулайман алейхиссалам келет атат, эй кумурскалар, силер кирип кеткиле. Сулайман алейхиссалам келет атат, жоокерлери менен. Байкабастан силерди тебелеп кетиши мүмкүн деп. Ошо этияттан кала деп. Силер дагы этияттап койгула деген маани деп. Ушуга чейин көңүл бургула деген. Аны сары жиндерден адамды негизи күчтүү кылып жараткан. Ооба. Фалак, Нас, Аятал Курсилерди окуп, эртели кеч зикирлерди чалып, замзам сууларды ичип, ажыба курмаларды жеп, 5 маал намазды окуй турган болсо, ушундан өткөн дем, ушундан өткөн кайрат болбойт. Анан адам өзүнө тазаланат. Бул бир ыкма. Экинчи алымдардын тажрыйбасы бар. Жаздын жамгыры көбүнчө. Жазга маал. Ошол жамгыр пайдалуу өзү. Жазында жааган жамгырды бир аз аккандан, тонаргандан кийин ошону тозуп алып, Абаса сүрөсүн 40 жолу окуп, ошол бир чакагабы же 10 литрлик чакагабы же 20 литрлик чакагабы идишке тозуп алып, 10 күн катар аялыда көзүстө, эгер кимисине ушундай сыйкыр жанагындай күмөндүү болсо, атайын 10 күн катар чайканса болот, сыйкыры да башкасы да чыгып кетет. Анан Ясин сүрөсүн дем салып окуй берсин. Эч кандай жолобойт, Кудайым буйрса баары жакшы болот. Унутпай никеңизди кыйып, албетте жашоону улантып берсеңиз болот. Эч качан сизге өтпөйт. Эгер ошол үйлөнөм деп ошол кызды чынында сүйгөн болсо, көңүлүнө жаккан кыз болсо, аны эч качан таштап кетпеш керек. Тескерисинче мына бизде жакшы жин чыгара турган кээ бир күчтүү дамлалар бар, ошолорго апарып дем салдырып окутуп, аябай эле көп. Анан кийин кээ бир радио каармандар бизге бул WhatsApp номерге чалып атат да, биз чалганды кабыл ала албайбыз. Анан кээ бирлери бизге голосовой сообщение жиберип атыптыр, аларды да кабыл ала албай калат экенбиз. Ошон үчүн суроолор өтө көбөйүп кетти. Чекеден окуп туралычы, убактыбыз келгенге чейин шам намазында убагы кирип келди. Ийне алып жаттым эле дейт. Моюндан ириң чыгып, жуунганга болбойт экен. Гусул кылбай эле намаз окуй берсе болобу? Гусул жок болсо, жуунганга болбойт экен. Гусул жок болсо, бирок жуунганга болбойт дейт. Бир эки маселе бар. Эгерде гусулу бузула элек болсо, дааратын алып окуй берсин. Анткени моюнда болот да, моюнда болот. Бул эки маселе бар да берде. А эгерде кандайдыр себептер менен гусул болуп кала турган болсо, гусул важип болуп калат. Анан дарыгер жок жуунга болбойт жана моюндагы немеге дарыңа ийнеңе туура келбей калат десе, анда кургак дары тагыш керек. Таяммум. Таяммум, Таяммум. Демек, эгер жуунган адамдын денесине зыян келсе, аны таяммум кылыш керек экен, Рахмат, Алла разы болсун. Бизде дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. 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 Угуп атабыз? Алло. Үзүлүп калды окшойт, Жана башындагы жооп берип аткан жообузду уланта берели анда. Баягы курма дарагын экиге бөлүп тургандан коюп койбоду, эки кабырга сайды. Ушул куурап
калганча теспе чалат. Курма дарагынын эки шагы, көгөрүп турган шагы. Анан ошол пайда берет деген мааниде. Анан теспе чалып турат, куурап калганча теспесинин сообу жетип буларга кабыр азабынан сактанат. Бириси ушакчы болот, бириси жанагындай заара сактанбаган. Заарадан сактанбаган. Анан дагы неме бар экен. Ассаламу алейкум. Менин апам намаз окуйт, көптөн бери женский жактан ооруп жүрөт. Дарыланып чыгып, кайра эле ооруп калып жатат. Жакында дагы ооруканадан чыкты. Намазыңызды окубай турсаңыз кантет десек болбойт. Айылда турушат, бүт баары эшикте. Daaratты таза марлени суулап сүрүнүп алса болобу? Daaratты. Кандай кылып? Эң акырында. Daaratты кандай кылып? Daaratты таза марли менен дейт. Марлини суулап сүрүнүп алса болобу? Эми бул жерде бул берип аткан суроо берип аткан угарманыбыз апам женский жактан ооруйт, ошо туалет эмелер бүт сыртта деген айтат. Бул мустахаб боюнча эме кылат. Ошол жакта истинжа боюнча айтып атат. Ал жакка барганда кургактанып коюш керек. Ооба, өткөндө да айтканбыз, кагаз тартып алат эмеспи? Ошо ыңгайлашып чыккан. Ошо кургактап, тазалап, анан арка жак боло турган болсо улуу заара деп коет кыргыздар. Улуу заараны сөзсүз түрдө жууш керек болот баары бир. Жууп алып, шарт түзүп алса болот эми. Бул эми ошо улуу зааранычы жанагы марлини суулап алып туруп арчса болот да. Эми азыр суулуу салфеткалар чыгып болбодубу? Кол арчалар, суулуу ошо кагаз атайын, өкмөттүкү. Ошон менен пайдаланып тазалап койсо болду. Негизги максат жуккан нажасаттар кетсе, ыплас нерселер кетсе болду. Демек, биздин бул суроо берип аткан угарманыбыздын апасы, апабыздын намазын эч качан тыйганга болбойт. Болбойт. Намазын окуй берсин. Ошол мустахаб амал, туалетке баргандагы, даратканадагы амалды ошо уларын салфетка менен жууш шарт эмес, уларын салфетка менен эле тазалап, бирок өйдөнгү даратын толук кандуу алса болот, эгер зыяны тийген эмес болсо. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло, assalomu alaykum va rahmatulloh. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Men bir minutlik so'rovim bor. Бериңиz, өзүңүз тааныштырып сурооңузду берсеңиз жакшы болот. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ва алейкум ассалам. Сурооңузду бере бериңиз. Мындайда азыркы мынага этажды үйлөрдө Ооба. Tuvaletede anan keyin dara sala turgan жерде bir жерде de. Ооба, бир жерде. Ошондо дуаларды окусак болобу? Ооба. Айтыңыз, дагы башка сурооңуз барбы? Жок. Макул, рахмат, Алла разы болсун. Азыр жооп беребиз. Этаж үйлөрдөгү кээ бир ванна, туалети бир болгон жерде дарат алынып аткан кезде дараттын дуаларын окуш керекпи же окулбайбы? Бер жакты суусун агызып жибергенден кийин кадимки бөлмөгө айланат. Анан зикирин айтып, дубасын айтып, даратын алат. Демек, урматтуу суроо берген агабыз, радио угарманыбыз, ошол туалет менен ваннасы бир жердеги эмеде берки дараткананын суун агызып ийгенден кийин ошол дараткана өзүнчө бир бөлмөгө айланат экен. Бирок ичиңизден акырын дуанда ичиңизден окусаңыз мустахаб бул, эми жакшы нерсе. Кыйкырып алып үндү чыгарып алып эмес. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло. Угуп атабыз сизди. Эме чалайын деген бул эмеге. Эме жөнүндө айтып аткан болчу. Сиз түз эфирдесиз, эме кылыңыз, сурооңузду бере бериңиз. Сурооңузду бере бериңиз. Сизди угуп атабыз. Жанагы дагы бар биякта. Дагы суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Талак берип коем деп коркута берчү. Ошонткенде өзүмдү алып качуу элем. Бирок тажадымбы же акча иштеп көп калдымбы билбейм. Анан ал бердим деди. Азыр берген эмесмин, берем дегенмин деп мойнуна албай атат. Анан бул күйөөм сурап кой дагы деп кыжалат боло берет. Бирок талак берерден мурда Аллах жок, кана көрсөт болсо дей берчү. Ошондо талак түшүп калат дейчимби? Ошондо мен эмне кылышым керек? Бираз түшүнүксүзүрөөк болуп калды. Жок, катуу оор суроо экен. Автоматтык түрдө талак капырга айланат дагы. Ыйманын жаңалаш керек болот. Кайра барсаң никесин кыйдырып алыш керек болот. Ошол бир айылдын имамына барып. Менин суроом мындай, дагы бир радио угарман жибериптир. Жаназа окуган имамга акча бериш керекпи?
Акча бериш керек деген суроо өзү туура эмес. Берип койсом эмне болот деп сураса болмок. Бул уят да. Түнкү саат 3-тө чакырат имамдарды. Нервим бузат, уйкусум бузат. Уйкуңуз кандыбы? Түндө 3-тө барсак болобу дебейт. Алар чалат дагы эмне дейт? Молдаке, каяктасың дейт. Ассаламу алейкум. Аны да айтпаса жок. Мен эмне болду? Атам өлүп калды, же апам өлүп калды дейт. Анан чоң атам өлүп калды дейт. Каяктасың, келип калбайсыңбы дейт анда дагы. Же болбосо өзүң барганың дейт, чыгылып, түнкү 3-тө 2-де алып барат дагы. 2 саат 3 саат жамгыр жаап атабы, кар жаап атабы, күн кайнап атабы, айырмасы жок. Ал молдаке кой бул менин милдетим деп барат. Анан берип койсоңуз болсо сооп болот, эч качан күнөөлүү болбойт. Бул бир. Экинчиден молдаке ата-энеңиз сиз арам сыйлык болуп төрөлбөй, адал болуп төрөлүшүңүз сиздин ата-энеңиздин никесин кыйган. Төрөлүп калсаңыз оң кулагыңызга азан, сол кулагыңызга коомат айтып, атыңыз менен куттуктап, беш боңур бек болсун деп куттуктаган ошол молдаке. Кокус бул дүйнөдөн өтүп кетсеңиз дагы адалдап, жаназаңызды окутуп, о дүйнөнү көздөй узатып аткан кепин деп. Дагы молдаке. Молдакелер эч качан рахат албайт, врачтар өкө окшош. Врачтарга да адамдар кыйналып, кыжалат болуп, мен берим оорудат деп урушат, кыйкырат, врачтар күлүп, дарылай берет. Молдакелер да ошондой, кыйкыр өкүрүп арганда айта беришет, унчпай жаназасын окуп секин кете берет. Ошон үчүн алдарындай 3 бурчтук, 8 бурчтук суроолорду жөнөп коюш керек да. Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калып атат. Ошон үчүн биз дагы темабызга кире албадык. Кудай бирсе кийин жана аягына чыгып койбойлу кичине. 30 секунд да. Жана курма дарагы ошентип айтканда пайгамбар айтпады, ушакчынын азабын жана өзүнүн зарасын өзү сактанбаган адамдын азабын курма дарагынын теспесинин себеби менен, шарапаты менен кабыр азабы жеңилдетилип калат дейт. Аны сары биз Куран окуп, зикир чалып, Куран баталарды, кайрымдуулуктарды өтүп кеткен адамдарга дайыма эстеп дуа кылышыбыз керек дагы. Келечекте асыл тукум аалымдар, жакшы инсандар чыгыш үчүн сөзсүз түрдө улуу муундарды урматтап сыйлашыбыз керек экен. Анткени Нурмолла да айтат, тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калам дейт. Жана 11-кылымда жазылган Талим китебинде келет. Кимде ким бир аалымга шарт түзүп аалым болушуна жана ошонун ишинин жүрүшүнө себепкер боло турган болсо, мындай динге кызмат кылууга да эми. Окуу жайын ачып берет, окуу жай студенттерин камкордон кылат да. Анын балдары аалым чыгат, балдарынан чыкпаса неберелерине сөз чыгат деп ант берген экен. Жаназаны саат 9-да же 10-да окуйт, кошого сурап жатам. Никени түнү күнү чакырабыз, ага макулмун дейт. Никеге акча берсе болот, бирок жаназаны саат 9-да же 10-да окуйт, кошого сурап жатам деп. Бирок өлүм оорусуна келгенде, түндө 2-де болобу, 3-тө болобу чалып сурай берет да. Буну шаарда интеллигенттер жаназа окуйм, саат 9-да окулсун ооба. Айылдар ошондайынан сахар болуп ооруп калган имамдар бар. Өмүрүнөн, жашоосунан же жарыбай, же биянан жарыбай байкуштар кыйналып, сыкталып, түшүңүздөн чочусаңыз да имамга барасыз. Бала болуп калса да, кыскасы ар кандай шартта дагы имам байкуш барат, кызматын өтөйт. Аткан кезде дагы ошол имамды атай чакырып барып, Куран окуп, ошол үйрөтөт. Ошол анан берип койсоңуз сонун болот. Эч күнөө болбойт. Ошон үчүн радио угарман чын эле бул жерде ошол молдонун да бир аз акысы болушу мүмкүн экен. Жана Шубак ажекебиз да көп айтат го бул нерсеничи. 50 сом же 100 сом берип кой, нормаль жакшы бер, же бир китайский бир жеңи жок көйнөк берип койбой, же калпак кийбей турган калпак бербестен жакшыраак берип, үй бүлөсүнө бир нерсе көтөрүп бара тургандай кылып берсең, молда да сүйүнүп, ыраазы болуп, өлгөн атага же апага дуа кылып, анын дагы ошол жерде кошумчасы, салымы бар экен, демек. Алла разы болсун, бизге жеткен берген убакыт соңуна жетти. Биздин шам намазыбыз жана карахият макрух убагына кирип кетпесин, эртерээк намазды окуйлу. Урматтуу радио угармандар, Кудай буйрса келерки жумада көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Ооруп аткан инсандарга Кудай таала шифа берсин, сапарда жүргөн инсандарды Кудай таала байсалдуу кылып, эсен аман үйлөрүнө кайтып келишин насип этсин. Ошол эле убакта сиздин дагы бакытсыз үй бүлөңүзгө, бала чакаңызга Алла таала бекем ыйман чынден солук узун өмүр берип, Кыргызстан мамлекетибиз ар дайым өнүп өсүп, эң бир ушундай тынчтыкта өкүм сүргөн алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулсын. Кудай тааладан дуа кылат элек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биздин майор Асановго эмне тууганчылык жайың барбы? Тууган бизде көз аталаш тууган. Окшобойсуңар кыз.
Ал недоношенный просто. Жоқ, мен сені бір жақтан көргенде болтам ғой. Майн бесправилдан көргенсің мені, UFC-шникмін. Найлегчайший вес, Боло Тайганчик деген достың белең. Көрдіңіз бе, рухым шірейдім ғой. Йо, Бақтыке, не бойын негізі. Брат, сен қолың орып еді, уже мен бетім орып баштады.